Кандайсыздар? Аман эсенсиздерби? Биз дайыма эле аялдардын бала тарбиялоо, коомдогу ар кандай курч окуялардын себептери ушул сыяктуу бир анализдер сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Азыр дагы эже менен бир топко сүйлөштүк. Анан чынында кыздар айтат да, силердин YouTube'дан сабактарыңарды көп көрөм, же болбосо Instagram'дан деп. Чынында биздин YouTube'да дагы, Instagram'да дагы сабактарыбыз жок. Сабактарыбыз болгону WhatsApp'та дагы окугандар окуйт дегенде, а бул жөн гана маектер. Бирок эгер маектер дагы сиздерге жан дүйнөңүздөргө жагымдуу келип аткан болсо, анда биз албетте ошол маектерди көп курганга аракет кылабыз. Бүгүн дагы бир жолу тартынчаактык жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошол тартынчаактык негизи эле аял зат өзүн кайсы учурда эркин кыла алат. Биздин ограниченияларыбыз, тоскоолдуктар башта экен да. Ошол тоскоолдуктарды жеңүү, же болбосо өзүнө кандай ишенген адам болуу, ушул тууралуу сүйлөшөлү деп Сумая Салманы кармап алдым. Анан рахмат сизге убактыңызды бергениңизге. Экөөбүз бири-бирибизге убакыт бөлдүк да. Ушул тартынуу бала чагыбыздан келип калды да, Тартынуу бала чака деле байлап кала бербешибиз керек да. Анан албетте бала чактан дагы көз каранды. Бирок көпчүлүк учурда баягы өзүбүздү жакшы сезбеген учурдан башталат да. Мисалы үчүн сырткы келбетибизге наразы болуу, кийген кийимибизге наразы болуу. Албетте булардын баары сиз айткандай балалыкта жаткан бир сезимдердин ошол учурда жаңыланып ойгонуусу болот. А бирок биз өзүбүздү колго ала алабыз да бул учурда. Албетте байлана албайбыз. Кайсы жашта болсоңуз дагы өзүңүздү колго ала аласыз да. Бирөө жазат, мен 40тамын, 50дөмүн, окусам болобу. Биз деле 40ка аз калдык. Бирок жаңы жашоо башталып, сонун мындай бир окуунун, үйрөнүүнүн, өзүңдү жакшы тарапка жетелөөнүн эң чоң баскычында турабыз да, эң чоң жумуштун алдында турабыз. Ошол жумуштарды аткарууга Кудайым узун өмүр берсин баарыбызга. Анан ички ишеним адамга кантип келет? Себеби баягы эл алдында эркин сүйлөй албаган адам ичинде өзүнө ишенбеген адам да, Өзүнө ишенбестик бул каяктан келип чыгат дегенде, бизде баягы ички бөксөргөн жерлерди толтуруу менен келет да. Сиз баягы каалооңду билесиңби дегенде, кээ бирөөсү айтып атпайбы, мен эмне каалаганымды билбейм, же до сих пор таппай атам деп. Ошол азыр учурда өзүбүздү карап туруп, мен эмнени каалайм, эмнени жасап атам. Мисалы, баягы сырткы мотивация, анан ички мотивация деген бар да. Сырткы мотивация бул эмне дегенде, бул күн сайын эле бирөө үчүн жашоо да. Бирөө үчүн дегенде эмне? Өзүнүн жыргалын ойлойт, а бирок деген бирөөдөн күтүү менен. А бирок ички сенин сезимиң, ички каалооң ушул нерсени тапсак дагы да жакшы да. Мисалы, сиз өзүңүзгө жаккан жумушту жасаганда, сиз дагы да азыраак чарчайсыз деп айтат элем. А бизде көбүрөөк баягы физикалык чарчоодон дагы моралдык чарчообуз көбүрөөк болгондуктан, биз өзүбүзгө ишенбеген учурубуз көп болуп атат. Анан өзүбүзгө жакпаган жумушту жасоо менен, жакпаган жумушту жасаганда аябай берилүү менен жасабайсың да. Эртең эле жасасам болот, анан бүрсүн жасасам болот деп отуруп, жумуштун баары чогулуп калгандан кийин адам өзүн жек көрө баштайт. Мен колумдан эчтеке келбейт, мен билбейм, мен кыла албайм, мен жасай албайм деп отуруп, бара-бара анан өзүбүзгө болгон ишеним дагы төмөндөй баштайт. Ошондуктан мен айтат элем, өзүңүзгө эмне жагат, өзүңүздү байкап көрүңүз. Сиз эмнени жактырасыз? Сиз кандай адамсыз? Ой маанилүү да. Кээде оюңду өзгөртсөң, жашооң өзгөрөт деп бекер айтпай элебиз да. Мисалы, мына мен тиги күйөөмдүн балдарына тамак жасап деп, же сен үйүң жыйнап депчи, анан жыыргап мен жыйнап атам, мен деген балдарыма сонун тамакты жасап атам, мен балдарымдын кийимин сүйүнүп жуугула деп айтам да, сүйүнүп тамак жасагыла. Ошол биздин отношениябыз, мамилебиз, ошол бир нерсеге болгон мамиле да. Мисалы, могу чай эмне деген, кыпкызыл чай эмне деген бир аябай жан дүйнөңө бир жаман нерсе, зыян алып келчүдөй болгон нерсе экен десең, ошондой болот. Ошол кирет. Тескерисинче бул керемет чай. Мейли экөөбүз 60-70 килограммбыз. Иче беребиз депчи. Же мисалы эми бир нерсени жеп атсам, мен тескери жакшы менен жегиле деп айткым келет. Баары жейбиз да. Мисалы мен нандан отказ алайын деп, анан кайра жеп атып ойлоп атам да, бул нан мага сонун сиңет депчи. Сүт болот да, сыйгакка. Туура. Ниет маанилүү, аябай ыкластуулук, анан ниет маанилүү да.
эмнени ойлосоң, баягы бизде менталдык ойлор дагы аябай өзү отурукташып калганда, мисалы көп нерсени өзүбүзгө ыраа көрө албайбыз да. Мен кантип ушуну кылайын, анан мага кантип бул жарашсын, анан мен кантип ушул бутикке кирейин, анын баасы тиги асманда да деген. Мейли асманда болсо, сиз бир кадам коюп көрүңүз. Жасай албай аткан нерсебизге бетме бет келгенде гана биз көп нерсеге жетебиз да. Ошондо өткөндө бир тааныш кызым айтты да, баланча деген жерге барып юбка алып кийдим, ушундай сүйүндүм, көрсө деген ал өзүм таап атам деп коет, өзүм акчам, бирок көрсөң аябай сонун эмоция берет экен да депчи. Демек өзүбүзгө ыраа көрүү. Бул ооба Мирзат эже кечирип коюңузчу, бул деген даже балдарда да калыптанып келатыптыр да. Кечээ мага бир сиңдим чалып айтып атат да, сиз Тимурду чыгарсаңыз мен кызым менен кошо Ал Арча паркына барып келели депчи. Анан мейли дедим да, десем ал жерде бесплатный кирет булар деди. Макул дедим. Анан жакшынакай эле жиберген, баламды өзүм жыргачыдай бул. Анан балам келип айтып атпайбы, апа бесплатный киргенге мен такыр ойногум келген жок дейт да. Анан мен аябай таасирлендим да, сен бесплатный кирген кирбеген сага эмне айырмасы бар, ойной бербейт белең десем, билбейм, акча кетпеген үчүн дейт. Мен ал жерде отурдум, бул жерде отурдум, болбосо 100% скидка деп турат дейт да. А бирок мен деген акча берип ойногондой ойной алган жокмун дейт да. Демек, бул бизде бар экен да, баягы өзүң үчүн бир нерсени ыраа көр, аны майын чыгарып жаша да. Бирок ошол ыраа көрө албай 500 сом эме дейт да, мен сизге 3 жылдан бери сиздин сабактарыңызга катышкым келет деп. Мен айтам, 1 сомдон чогултсаң деле уже 500 сом, 1000 сом чогултуп калмак экенсиң депчи. Чынында кыздар, кеп акчада деле эмес да, кеп сиздердин ошол өзүңөргө болгон мамилеңерде болуп атат да, өзүңөргө болгон ыраа көрүүдө. Себеби мага 3 в одном деле кофе боло берет. Жок, мага 150 сомдук кофе. Же болбосо бир 2 келин болсо, бир келинге бул 500 сомдук эме жоолук боло берет. А экинчи келин жакшы алып баралы, ал аябай жакшы жоолуктарды кийет деп кадимкидей биз түздөнөбүз да, өзүн сыйлаган адамдарга. Сизге дагы өзүн сыйлаган адамдардай болсоңуз, ошого эгер андай болбой атсаңыз, ошого кадамды коркпой эле таштагыла да. Себеби качан 1 жыл өтүп кетти, 2 жыл өтүп кетти, 3 жыл өтүп кетет, ошентип өмүр өтөт экен. Тартынып жүрүп өмүр өтпөсүн. Өнүккүлө, өскүлө, түшүнгүлө, окугула, ой аябай маанилүү да. Эгерде мен могу шартты аябай алгым келсе, бир жерде көрдүм да, мен ушуну оюмдан чыкпай калат да. Күн сайын ойлоном, буга жетүү үчүн мен эмне кылышым керек, башка жагымды бир аз экономдоп жашашым керек, дагы эмне кылышым керек, мен өзүм пландарым пайда болот да. Эгерде менин оюмда ушул чындап калып аткан болсом, мен өзүмдөн бир топ нерсени тыя баштайм. Эмне үчүн? Буга жетишим керек. Туура. Дегендей эле биз ойлогон оюбуз аябай маанилүү. Эгерде сиздин максатыңыз аябай күчтүү болсо, сиз сөзсүз ал нерсеге жетесиз. Бир нерсени ойлосоңуз, ошол оюңузда отурукташып калат. Ал үчүн сиз жаман ойдо ойлосоңуз деле ошол отурукташат. Ошондуктан жакшы багытта ойлоно турган болсоңуз, ал сөзсүз орундалат. Ар бир ой чоңоюу касиетке. Демек, жаманды ойлобой, өч алууну ойлобой, бирөөлөргө көрүнүүнү, эл эмне дейт, анан көчө мени мындай кылды, мурда күнү мага мындай деп айтты дегендин ордуна кантип өнүксөм экен, кандай максаттарды койсом экен, алдыда дагы мен 1 жылдан кийин кандай болушум керек, 10 жылдан кийин кандай болушум керек, балдарым кандай болсун, кыргыз эли кандай болсун деп. Себеби коомду өнүктүргүбүз келсе, коом бактылуу болсун, өлкө алдыга жылсын десеңиз, сиз жеке бактылуу болуңуз дагы, тегерек четиңизди бактылуу болуңуз. Биз Сумай эжекебиз жаздын жаркыраган гүлдөрү менен силерге бакыт каалайбыз. Күнүңөрдүн сонун өтүшүн каалайбыз. Рахмат чоң. Ошо Сумай эжедей болгон жакшы адамдар жаныңарда көп болсун. Ал үчүн Мирзат эже болуш керек. Анчы. Бирок чындап эле ушундай.